Белгилей кетчү маселе учурда көрүп жатасыздар, илим тармагында ошо айымдардын азыраак болушу, айрыкча илимий технологиялык тараптардагы ушу гендердик теңсиздиги тууралуу бир канча сөздөр жүрүп жатат. Бирок бул менин оюмча чектелчү тармак эмес, тескерисинче билим берүү тармагы. Биз гендердик баланста эркектер кысымда калган тармакпыз. Анткени педагогика тармагында билесиздер, 10 киши иштесе анын жок дегенде 9-8 бул айымдар. Бул баягы сүйрүү менен айтууга болот. Тескерисинче билим берүү тармагына эркектердин катышуусу азыраак. Ал эмес, билим берүүдө дагы балдардын билим менен көбүнчө үйдө энелер, апалар алектенишет. Андыктан биздин тармакта мен эркектердин гендердик тармагына негизи болушуп чыгышым керек болчу. Бирок баары бир эле конференциянын жүрүшүнө, философиясына жолтоо болбойюн. Өлкө тарабынан жүргүзүлүп жаткан олуттуу иш-чаралар бар. Алардын бири катары мисалы Санарип Кыргызстан стратегиясын белгилей кетсек болот. Ал жерде Кыргызстандын ушу илимий техникалык жаптан өнүгүүсү тууралуу бир катар иш-чаралар камтылган. Бирок бул чынын айтканда ушул мамлекеттик документтердин региондорго, ар бир жаранга жетиши тууралуу көптөгөн проблемалар, кыйынчылыктар бар. Сиздерге окшогон жеке ушул тармакка кызыккан атуулдар, адистер ушул маселелерди пропагандалап, элге түшүндүрүп, жеткирип, Роза Исаховнанын баштаган жанагы менторство, насаатчылык боюнча кыймылын, агымын улантып, сиз дагы жерлерге ушул саясатты түшүнүктүү жеткиресиздер деген ишеничтебиз. Ал эми илимий техникалык багытка басым жасоо иретинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен айлык акылар көтөрүлдү мугалимдердин. Ошонун ичинде бир негизги критерий болду да. Биз STEM предметтери болгон бул табигый илимдер, химия, физика, биология, математика, информатика, технологиялар багытына мугалимдердин айлыгын башка мугалимдерге караганда 20% коэффициент менен жогору бааладык. Бул эмне деген сөз? Демек, биз илимге ушул тармакта басым жасап, өндүрүшкө ушул тармак көбүрөөк салым кошот деп, приоритет катары бул тармакты көтөрүп жатабыз. Эми жакында дагы жаңы бир сунуш менен чыгабыз буюрса, ушул предметтерди ким түздөн-түз эки тилде, кыргызча, англисче, орусча, англис тилинде өтө ала турган болсо, биз алардын мугалимдердин айлыктарын 30-40%ке чейин көтөрөлү деп жатабыз. Мындайча айтканда, көп тилдүүлүк кириш керек. Жана ошол эле учурда ошо STEM предметтерди түз англис тилден окутушубуз керек деп атабыз. Анткени дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан илимий табылгалардын дээрлик жарымынан көбү бул англис тилдүү. Дүйнө жүзүндө чыккан илимий макалалардын, изилдөөлөрдүн баары англис тил булактарына таянат. Биз болсо ал чыгып жаткан булактарды которуп, пайдалууларын иреттеп, анан алып келген чекти 2-3 жылда убакыт кетип калат экен. Элементарный эле бир физикадан дүйнөдө жакшы бир китеп чыкса, ал китепти биринчи орустар которот, андан көрүп биз которобуз, анан аны алып келип эксперимент кылып, апробация кылып мектепке киргизгенге чейин биз 3-4 жыл убакыт уттуруп кеткенбиз. Ага чейин кайра жаңы физика китебинен 4 чыгып калып атат дүйнө жүзүндө. Ошондуктан биз өзүбүздүн жарандарыбызды сөзсүз түрдө англис тилинде түз илимден пайдаланган абалга алып келишибиз керек болуп атат. Ушул багытта дагы жарандык коомдордон, ар бир адистерден активдүү катышууну суранат элем. Ошол багытта илим техниканы өстүрүү багытында кыздардын ролун абдан күчөтүшүбүз керек.